Мына ушундай жогоруда биздин Кыргыз Республикасынын гимнин дагы обондун авторлорун айтып өттү. Ал эми биздин Кыргызстандын туусунун авторлорун айтып кетсек, Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков деген бир топ биздин агаларыбыздын авторуна булар авторлук кылып келишет да. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдиктик жана тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн бейкуттуктун жана байлыкты чагылдырат. Ал эми бул баягы желектеги түндүк болсо, бул үй кутунун символу болот. Көптөгөн маанини камтыйт ичине. Биз бүгүн авторлор тууралуу сүйлөшүүдөбүз. Ал эми биздин студиябызда дагы авторлор бар десек болот. Тааныштырып өтсөк, акын эжекебиз Жупар Исабаева жана ошондой эле обончу жана аткаруучу Бакыт Сейталиев. Саламатсыздарбы? Кутмантаңыздар менен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Жупар эже, сиздей болгон авторлорго, Бакыт мырза, сиздей болгон авторлорго арнап жатабыз да. Сиздердин чыгармаларыңызга Жупар эже, айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына көптөгөн аткаруучулардын, ырчылардын, обондоруна сөз жазып, алардын чыгармаларынын автору катары болуп келесиз. Анан ушул автордук боюнча айта турган болсок, сизден аткаруучулар сурап келишет да, көбүнчө. Ушун обонго жазып берчи, же мен бир ырыңды китебиңден алайынчы деп, ар кандай болот. Кээ бир ырчылар, обончулар китептен алып обон жазган учурлар болот. Анан кээ бирөөлөр интернеттен алып обон жазган учурлар болот. Анан кээ бир учурда өзүм бул ырды радиодон угуп калып, ким обонун ким жазды, ким ырдады деп анан издеп калган учурлар болот. Сизге айтпай эле ырдап коюшат. Айтпай эле ырдап жүрө берген учурлар көп да, бирок бул туура эмес экенин балким билишет, балким билишпейт. Анан издеп жүрүп таап, анан айткан учурлар болот. Айрымдары болсо атайын кайрылып, ушул ырыңызды мен ырдайын деп атам деп сурап, ал эми айрымдар болсо жаңы заказ берип жаздырып алышат. Бизде Кыргыз Республикасында ушул автордук укук деген мыйзам бар да. Ал жакта ошол кимдин авторго тиешелүү болгон сөздөрдү сурабастан алып алса, ага айып пул төлөнөт да. Ошондой учур болду эле сизде? Мен айып пул төлөткөн учурум болгон жок. Бирок айтылбай, автор айтылбай алып ырдап жүргөн учурлар көп эле болот. Сиздин боорукерлигиңизден болсо керек эже. Сизден сурабай эле Жупар эже эмесмисиз деп айтты. Мүмкүн. Мүмкүн. Бирок эмнеси болсо дагы мыйзам жегинде жоопко тартылыш керек алар дагы. Бакыт мырза, сизде кандай болду? Биздики жаңыдан чыгармачылыкка жаңыдан өзүңүздүн обонуңузду өзүңүз ырдап келесиз. Албетте бизди азырынча эч ким жакшы тааный элек деп айтайын. Буюрса, чоң таланттын ээси Жупар эже өзүңүз колдоо көрсөтүп Бакыт мырзаны өзүңүздүн сиздин сөзүңүзгө обон жазып аткарып келатат, Ооба, Кудай буюрса. Бакыт экөөбүз иштешип жатканыбыз ошо 1 жылдан ашты, 1,5 жыл болуп калды. Ошол аралыкта Бакыт мактанам дайыма 20дан ашык обондорду жаратты. Анан жөн эле обондор эмес, мунун баары абдан оригиналдуу обондор. Уккандардын баары ырчылар болобу, композиторлор болобу, жөн эле угарман болобу. Ой, ушундай керемет экен деп тамшанып, кайра угуп өткөндө бир белгилүү ырчы кыздарыбыздын бири Самара Каримова кызыбыз айтат, эже түнкү саат 4кө чейин уктум дейт. Мен абдан сыймыктандым. Бардык угармандар биринчи укканда ушундай эртең мененке чейин уктум дегендер бар. Ушунчалык куанам да. Эң сонун. Анда Бакыт мырза, ошол Жупар эжекебиздин сөзүнө жазылган, сиздин обонуңузга таандык болгон чыгармалардан алгач эле сурансак кандай болот? Болсун. Анда бизде ушул чыгармачылыкта бизде ушул эжем экөөбүздү жолуктурган чыгарманы аткарып берейин, ыр куса деп аталат. Кантип жолуктуруп калды эле? Буга чейин, албетте буга чейин чыккан, ыр 1-2 обон чыккан, бирок бизди жолуктурган ыры ушул ыр да, ыр куса деген чыгарма. Себеби бул чыгарма чыгып атканда биринчи куплетин ырдап бүткөндөн кийин эле кайрымасын талап кылды да, бир кандайдыр бир жарлуу, бийик тондогу бир мындай кандайдыр бир муундагы бир сөздөрдү талап кылгандан мен эжеге кайрылгам ушул ырды. Бакыт сөзгө да өтө маани берет. Өзү актер, кесип актер да. Анан ушундай сөзгө сүңгүп, ошол ар бир сөз менен, ар бир куплет менен жашайт.
анан образга кирет да. Анан мынау жерде, мынау куплетинде ушул саптарын алмаштырып бересизби? Мен образыма мындай туура келбей атат деп анан кайра оңдоп бергенмин да. Ошентип экөөбүз таанышканбыз. Ошентип иштешип да калдыңыздар. Эң сонун. келиңиз анда. Ошол ыр куса деген чыгарманы аткарып берели. Bilbeyn kimdi bir o katu sagındım Eyvallah. Karşağımda kelip durat ağılgın Can dinimde Candı çegen kusalı Senden bir o Kelbek okşayt ayrıldım Kökürekte Ödemde ot tutar Gözlerinde Kölküldegen kusalı Biz baktılı Bolalikte süydüm Ayrılıştı Ayçı kanti uzadı Yazgın gelir Sen canımda жақшы Жандал басто Жанға бүткөн бактыды Жалбыр тодо Жалым болуп бүттүм Балким сенде Сызды мага жакшыдыр Көкүрөктө көдөндөй от тутар Көздөрүндө көлкүлдөгөн кусар Биз бактылуу бололикте сүйдүк Ayrılıştı Ayçı kanti uzadı Ayrılıştı Ayçı
айтсаптар керемет обон. Билбейм кимди бирок катуу сагындым. Каршы агымга келип турат агылгым. Кандай саптар ага төп келген обон. Жапар эже, кантип жазылды эле булар? Биринчи варианты, версиясы башкачараак, бир аз сиз жазган. Бир аз башкачараак. Бирок чынын айтсам, кантип жазылган такыр эсимде жок. Бирөө аябай катуу сагынган жазылган го. Жок, кээде андай болбойт. Кээде тек гана мындай жан дүйнөңдө бир чыгармачылыкка болгон, ырга болгон, ырдын өзүнө болгон сагыныч болот. Бул ырдын аты Ыр Куса. Ошол бир эргүүгө, ырга болгон сагыныч да. Мурунку биринчи вариантында ошондой ырды ушунчалык сагынып атам. Мен Келбейсиңби? Жазгым келип атат. Ыр саптар каяктасыңар деген ушундай мааниде болчу. Анан бакыттын өтүнүчү менен муну адамды сагынып калды. Бакыттын сүйгөн адамын арнап койдук. Анан сонун обон жазылыптыр да. Анан айтсаңыз, сиз Бакыт мырза, көбүнчө ырларды ырларга обон жазууда биринчи обонун чыгарып алып, анан текст издейсизби же биринчи текстти таап алып, анан обон жазасыз? Негизи бул кайрык обондор бул ар кандай учурда келет да. Негизи көбүнчө мен сөзгө карап, сөздүн маанисине, сөздүн талап кылган обонду кайрыкты гана берем. Жанагындай бир обондор келет, кайрыктар кээде маршрутта тыгын маршруткада кетип баратсаң, элдер көп, кысылып кетип бараткан учурда кайрыктар келип алат да. Ал нерсени албетте ал жерден эми жаздырып алыш керек. Азыр техниканын жардамы менен телефон бар. Ошон үчүн деп телефонуңузду деле алып чыгып диктофонго жаздырып аласыз, эмне болсо ошолсун деп. Зато чыккандан кийин кубанасың да, буну кармап калганың үчүнчү. Болбосо кетип калат бул нерсе. Убагында элдер ойлойт да, бул эмне болгон киши деп. Байкушка бир аз жетишпейт экен. Андай учурлар бизде да болот. Жазганда да болот. Чыгармачылык деген ушундай болот да. Кетип барат, анан Бакыт айткандай, менде да ошо жолдо көбүрөөк эргүү келет да. Анан жанталашып телефонго мындай жазып отуруп кетесиң, карап калышат да. Такыр телефондон көз албайт экен бул эжеке дейт го. Жапар эже, жаңы китебиңиз жарык көрүптүр. Ыр жыйнагыңыз, ал жакта жаңы ырлар камтылса керек. Кудайга шүгүр, жаңы жыйнак чыкты. Мамлекеттик улуттук тил комиссиясы чыгарды. Сыясы кургай элек, эч кимге бере элекмин, жаңы эле көтөрүп алып көчөтөн. Бул жака келдиңиз. Ооба, Кудайга шүгүр ошол. Сыртындагы Бакыт тартты. Ыр Куса деп аталды. Ыр Куса деп азыркы ырдын атынан койдук. Мунун ичинде Бакыттын жана 20дай обону бар. Ошол ырлардагы ушул китептин ичинде. Ушундай жакшы жаңылыктарыбыз болуп атат. Анан айтмакчы, азыркы ырдагы жаңы тартылып аткан Акшола телесериалында Ынактын ыры деп Кудай буйрса ырдала турган болуп атат. Буйрса чыгармачылык жаатта чоң жаңылыктарыңыз бар экен. Жапар эже, кут болсун дейли. Анан ошол китептен бир ырыңызды суранбай эле кайсыл саптардан окуп бересиз бизге жана теле көрүүчүлөрүбүзгө? Өзүңүзгө жаккан, өзүңүздүн баары жүрөгүңүзгө жакын бүгүнкү күндөгүчү. Жашап жазган ырлардан. Анда балмуздак жеген карыя деген ырымды окуп берейин. Жана жолдо келатып бир жазабыз деп калбадыкпы? Ошол жолдо кетип баратып жазылган ыр да. Аялдамадан аялдамага чейинки ыр. Жаштыгы алда кайда калып калган. Кибиреп кичирейип карып калган. Баладай жалтаңдаган бир карыя кеминде 90дорго барып калган. Көлөчүн оң тетире артын басып, коңул так сүйрөп алган тарпылдатып, тамшанып балмуздак жеп келатыптыр, көчөдө колу башын калчылдатып. Апаке, кара тиги чоң атаны, жөн эле жесе бирөө талашабы, көздөрү неге алаңдайт күнөө көрдөй, же балким уурдап кетип баратабы, дейт уулум. Таң калганын жашыра албай, айтууга дагы көптү батын албай, ан сайын карбаластайт карыяда, колунда балмуздагын батыра албай. Карылык чоң атаны жараткандай, чоочуркайт өз тобунан адашкандай, ушул жол, ушул таттуу балмуздагы кайраны бала кылып бараткандай. Карыганда балага окшоп калат адам.
ошентсем уулум бир жалт карап маган, кантип сиз да ушундай болосузбу дейт мага. Ишенбей да аяптанан. Башымды аста акырын ийкеңдеттим, үшкүрүп анттиң дүйнө биргемдепмин. Бул сүрөт, бул жооп менин нур элиме канчалык оор тиерин билген эмесмин. Тарп туруп, тарп улам узап барат кадам, артына кылчак карап балам, бакырып азырыйлап жиберчүдөй, көздөрү жашылданып бараттанат. Ай, баракелде. Кандай заптар. Абдан сонун. Чындыгы. Мен азыр элестеттим. Көрүп жаздым. Элестеттиңер. Элестеттим жолдо бараткан карыянын балмуздакчы баратканынча. Баладай болуп, жаш баладай болуп. Эң сонун. Мына ушундай ойго салган, ойго батырган саптар болду Жапар эжекебизден. Барыңыздарды байланышка чакырабыз, урматтуу телегөрүүчүлөр. 56-56-72 сандары түз эфирде экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. Жапар эжекебизге жана Бакыт мырзага сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда биз Бакыт мырзадан дагы бир чыгарма өтөбүз. сурансак кандай болот? Келиңиз. Болсун. Өзүңүздүн обоюңузга таандык болгон. Өзүбүздүн Бүгүн чыгармадан автор аткаралы, болгондуктан өзүңүздүн автордук чыгармаларыңыздан суранабыз. Анда буюрса ушуларыбыздын үстүндө иштеп атабыз. Тарынтпайм сени экинчи деген чыгарма. Тарынтпайм сени экинчи. Сөз бердиңиз, тарынтпайсыз. Ооба, эч кимди. Жакшы, келиңиз. Кимде-ким тарынышкандар капа болгондор болсо бири-бирине ошо тарынгандар жазылсын. Ушуларды да берсин. Ушуларды да берсин. Кымбатым менин кыйноого салсам кечиричи, кыгырып көзүң кыйбасым жаным десинчи, кылчакта бара uzadım senin canında. Ey Bali. Karattır beni, tarınpayım seni ekinçi, kılçakta avara uzadım senin canından. Karattır beni, tarınpayım seni ekinçi, taptattım menin tarıntı koyson geçirici, tuncuray düşkün elesin candı ezildi, tan atpay uzak bolduk şoy tuşul tündağı, taptakır eni tarınpayım seni ekinçi, tan atpay uzak bolduk şoy tuşul tündağı, taptakır eni tarınpayım seni ekinçi. Barakelde.
başım menin Hey! Sanağa salsam geçirici Sanalı getken Elesin candı ezildi Erikele suyu Ay barakallah. Cıtındı geldi cıttağım Cırganım Tarın pay seni ekinci Herikele etsin Cıtındı geldi cıttağım Cırganım Tarın pay seni ekinci Cırgalım Tarın pay seni ekinci Ay barakallah. Сонун. сонун, Сөз бердиңиз, эми тарынта көрбөңүз. Ыраазычылык билдиребиз. Жапар эже, чоң рахмат. Жаңы китебиңиз кут болсун, куттуктайбыз. Окурмандары көп болсун, буюрса. Ыр куса деп аталган Жапар Исабаева эжекебиздин китебин буюрса, китеп дүкөндөрүнөн окурмандарыңыз таба алышса болот. Сиздерге чоң рахмат. Жагымдуу маек үчүн, сонун чыгармалар үчүн мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Калеми Курч, акын эжекебиз Жапар Исабаева жана ошондой эле Огончу Бакыт Сейталиевке жакшы сөз айтам деген көрүүчүбүз бар экен. Байланышка чыккан. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Келиңиз, угуп атабыз сизди. Аты жөнүңүз жана кайсыл жактан чалып жатасыз? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Таңкы Манайбы? Ооба. Ооба, туура эле келдиңиз. Дарек боюнча эле келдиңиз. Ооба. Жапара Исабекованын иштерине ийгилик каалап, ар бир чыгармасында жашоодогу ар бир каарман окуса, ошонун ичине кирип, жаңы дүйнөгө жаралгандай болот да, ошол чыгармаларыңызга таазим кылам. Анан ар бир чыгармаларыңызга ийгилик, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Эл алдында ар бир кыргыздын кызы сиздей жүрүш-турушта, сиздей чыгармачылыкта, сиздей ар бир кыргыздын жашоосуна жаңы жашап келген апалар жана жашнакай кыргыздын кыздары болушун каалаймын. Анан сиздин ырларыңызды окуганда эле жашоого ар бир адам кирип кетет. Анан ырдаганыңызда кандай болот экенди үйрөнүүңүздү уккум келет да. Анан ар бир чыгармаларыңызды жаңы сатып алганыбызда үй бүлөбүз менен ар бирибиз окуп чыгабыз. Анан жылан акчылаган, иттен бая баласын таштаган келин, ошолордо дагы сиздин жанагы мороженое жеген Кария. чалдай эле балдарыбыз бизге деле суроо берет. Апа чындап эле итти эми адамдын сөзүн түшүнөбү дейт. Анан эми ошондой жашоодо түшүнгөн жазыптыр да болгонго бул окуя деп коем. Эжеке, аябай эригиңиз келип калган го сиздин сүйлөгөнгө. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат сизге Чынында байланышка мына ушундай келишиңиз. элдердин жүрөгүнө жакын чыгармалар ушинтип эле элдин оозун алынып жүрө берет да. Рахмат. Анан сиздин дагы ушул башка чыгармаларыңыз дагы элдик чыгарма болушуна, элдик чыгарма болуп айланышына тилектешпиз. Сиздин дагы ушундай сонун шедеврларыңыз пайда боло берсин дагы, сонун обондор. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздү, кесиптешибиздин алдыдагы сюжети улантат, андан соң көрүшөбүз. Кеттик.